Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы жалпы кыргыз журтчулугу. Менин аты жөнүм Калыбек, фамилиям Жапаров. Биз бүгүн Баткен облусунун Кадамжай районунун Көк Тала айылында отурабыз да. Бул жерде мындан бир 10 күн мурун окуя болуп өткөн экен. Ушул үйдүн ээси аты жөнү Амрасул Кармышев деген баланын үйүндө ушундай бир өтө баягындай жагымсыз окуя болуптур да. Мындайча айтканда, жалаң кошуналары ошол Мамрасулдун ушундай камакка алынгандан кийин кайдыгер карабастан булар дагы бул бала мындай жолго барбайт болчу, эмне үчүн муну камап койду дегендей ушундай чогулуп отурушат да. Бизди адам заты жараткан Аллах Таала бири-бирибизге кайрымдуу болуу үчүн жараткан. Мен дагы мындай оор тагдырга кайта карабастан кайрылып атайын келдим да. Бийлик, байлык, акча, күнүмдүк жыргап жашоо бул нерселердин баардыгы жараткандын бизге сыноо катары берген убактылуу гана нерсеси. Жалган жашоодо эң баалуу нерсе бул сенин ушул жашоодо тапкан ыйманың болот, туурабы? Рахмат. Адамга эң кыйыны жашоодогу сенин биринчи душманың болгон нафсиңди туура жолго салып, ыймандуу болуу. Сен өлсөң бир гана амал көйлөгүң менен, ыйманың менен бул жалган дүйнө менен коштошуп, чыныгы дүйнөгө кетесиң. Сенин бул дүйнөдө кашыктап тапкан байлыгың, бийлигиң балким сен жактырбаган, сен сүйбөгөн адамдардын колунда кала берет. Эми келген кадамыбыздын максатын өтөлү. Бул жерде эми мына жерде көрүп турасыздар. Мамрасулдун үйү жөнөкөй эле үй экен. Жөнөкөй жаран деп эсептесек болот да. 3 баласы бар экен, анан келинчеги менен азыр бүгүнкү күндө 3 баласы анан келинчеги болуп, ошол бала чакасы ошол атасын күтүп, ошол баягы үй бүлөнү жалгыз жападан жалгыз багып аткан киши ошол Мамрасул болгон экен да. Кайсы число күнү болуп атат бул? 1 октябрь күнү бул корого Saat 9'a жақын келгенде, ерте мененки 9'a жақын келген. Saat 9'a жақын ким келди? Курсан Ташбеков деген участковый. Курсан Ташбеков деген участковый келет. Эмне себептен келтири? Алимент боюнча келдим деп айткан негизинде. Ана мен жолдошумду чакырсам, жолдошум укпай калып, ол жумушка шашып аткандан кирип сүйлөшөөр деп алып киргенбиз, аны адам катары көрүп эле. Жолдошум сөрүдө тапчан төгүндө чай ичип отурган. Аны алып кирбестен туруп ошол жерден кетирсеңиздер болбойт беле? Эми биз мындай ой бар экенин билген жокпуз да. Эми жолдошум шашып аткандыга байланыштуу эле кирип жолгоганда кет дегенбиз. Андан ошол менен эле сөрүгө барып отурган. Мына сөрүдө, мына келели анда ошол сөрүдө келип, мына чарпая деп коет, сөрү деп коет, чай ичүүчү жайкы тапчан да, мындай эшикте. Бул жерде отурдуңуздар, Мына жерде жолдошум отурган. Участковый мынерге эле отурган, Курсан Ташбеков. Отурган, а мен үйгө кирип, эки нанымды алып чыгып, бар тутканымды алып чыккам, кант барбы, май барбы алып чыксам, көп оора болбоң деди. Мен бурулуп чай койгом, буларга жаңы чайга даярдайын деп. Кийин эле ажатканага барып келсем болобу дейт. А мен бурулуп барсаңар болот десем, ит жокпу дейт. Анан ит жок десек макул деп турган, бул деле ит жок бара бер деди. Жолдошуңуз ит жок деп бара бер деди. Ооба. Мына жерде кадимкидей эле телефон ошо иштеги балдар менен сүйлөшүп эртерээк барайлы жумушка даярдана бергиле деген. Бул машинасында алып келет деп балдарды. Ошондон эле ажатканага барып. А жумушка жолдошуңуз каерде иштейт эле? Марказда аэропорт деген жер бар, ошол дейт. Марказ деген айылда аэропорт деген жер бар. Аэропорт деген айыл бар экен. Эмне иш кылат эле? Ошо бирөөдөн эмесин баягында сарайын алган экен. Сарайды ылайыны уруш керек экен, устачылык кылат эле, устачылык кылат экен. Эми биз муну кичине туруп турсун, акча келип, биз заказыбыз келсин, анан огуче бекер отурбай иштеп турайын деген да. Анан макул эле, ал жакка кетет. Мен Кадамжайда официант болуп иштеп аткам. Кийин эле ажатканага барып кеткен. Мен үйгө кирип кийинип чыгайын деп келгем. Жүрүңүз, анда ошол жака баралы. Мына ажатканаңыздар бул төр жакта экен, эменин коронун эң жогорку жагында экен да, төр жагында. Анан бул жол ажатканага кетет. Бул жагында огород бар экен. Бул огороддо эмнелер эгилген? Помидорлор эгилген. Гилас, шабдалы. Булар кече жакында эгилген пакеттер. Бул отундар ошо тамырга чейин бар болчу. Бул отундарды сиз айтып бериңиз. Ошондан кийин биз отундарды бүт порядка кылганбыз. Ошол күнү дагы
Ташбеков Курсант айткан, любой адамдын эшигин таза болуш керек деп айтат да. Ана мен айттым, мени бул жакта дедим, стройка болуп атат негизи. Биз бул жак менен занятист да дедим. Биякта эч кимдин иши жок дедим. Биз эртең бул жакка сарайыбызды салабыз, анан порядкага түшөт деп Сиз айтат. жолдошуңузду камап койгондон кийин бул жерде ошондо сөздө келдиби ал? Жок, ондан алдын болуп аткан. Алдын болуп аткан. Ошол күнү болуп аткан. Кармаганга чейин болуп атат, Бул жактан келет эле ажатканага кирди кирбедигин билбейм да. Көргөн жокпуз. Кайра эле келеткен дагы бул мана жерде дарактар болчу, мен кыйдырып салдым, бүт тазалап коелчу дагы не кылат деп. Бүт мусоркаларды өрттөп, мынтип жалбырактарды. Могу жерде дарак болчу, анан. Мына жерде дарактар өсүп турган экен да. Мына кыйылган. Мыналар да кыйылган. Бүт кыйып коюп, бияка койдук, ал жака жыйдык. Анан могу жерде коюлган жана чөп немеге чукурга. Нерде уже дарак бар да, тосулуп турат. Бул дарактарды элетип тикен, мынандай тикендер. Энди элестеттиң, бул жерде бизге таң калыштуусу, бул жактан келет, биз эртең менен ажатканага барабыз, мисалы любой адам барып, анан келе айтканда жыт чыккан эмиш. Биз даже мерге келип колу менен ушалап жыттап көрсөңөр дегенде да жыты чыккан жок да бул нерсенчи. Анан сиздерге ажатканага кеткен жолдон кадамдап көрөлүчү. Ушул жерден деп атат да. 1 2 3 4 5 6 7 кадам 7 метр жерден жыт чыккан деп атат да эми ал, Анан жерден жыт чыккан дейт. Могу жерлерде да дарактар бар да, ал жак ошо эле көрүнбөйт да, сетка гана көрүнөт. Элестетиң, мындай сары чөптөр курап калган могу жерде. Анан могу тешиктен тооктор, иттер өтөт да. Өткөндө муну тешиктер турат. Силер дейт, одан өтө берип дейт, жол кылып алыпсыңар дейт. Бул жерде дагы бит мыйзамга туура келбеген сөздү сүйлөп атат. Анан эле кайра биз менен бирөөсүн чакырат. Бул формачан бир бала келет да ошол жерде турду. Наркы акыркы немеси тергөөчүсү, алардын аттарын билбейт экен. Ошолор келге чейин турду. Биз кайра эле аркага карап кетебиз. Уже ушул жерде басканда дагы мойнуңузга алып кое бериңиз, сизге жеңилдик болот. Дедил, анан жолдонушум ушул жерде туруп, уже токотор жерге жеткирди да кайра демик дали ишти ham тээ берсеңиз оо чыгат го. Ошого окшоп эле алыңыз дей берсем, бул да жиндик эле сөктү участковойдучу. Дедим, мен эмне себептен алам деди. Мен аны кармабасам, мен тааныбасам деди. Мен билбесем, сен келип айтып атсаң, көрүп атсам, эмне максатың деди. Апарып камашпы, кама деди. Пешенеме жазганды көз көрөт деди. Башка вариантым жок деди. Мен сага актанганга деди, доказательством жок болуп атат деди. Десем, бизге бакырыңбаң деп экөө алынып кетти күйөөмө. Алында мен ошол жерде айттым. Мындай кылбагыла дедим. Сиз басымың дедим. Ачып калдырбаң дедим. Силер дагы дедим, эмне заставить этип атасыңар буну дедим. Десем, жок эми, болгон эле факт да, өзүңөр деле алып койсоңор болот да деди. Нам биз келебиз, кайра эле сөрүгө отурабыз. Сөрүдө экөө отурушканда деле кайра кайталады ошо сөзүнү. Мойнуңузга ала бериңиз, жеңилдик болот деди. Ошол жерде, мына жерде жанакы жерден ошондо жана кичинекей таңгактагы чөптү таап атабы? Ошону таап. Ошону кайра көтөрүп келдиби буяка? Көтөргөн жок, ал ошол жерде турду, бир милициясы ошол жерде калган. Потом болот алар бияктагы иштери бүткөндөн кийин. Башка шериктерин чакырды, анан кийин чакыргандан кийин жана мойнуңузга алыңыз, балаң газан деп атат да. Анан могу жерде сөрүдө отурганда дагы айтты. Ака, жакшына эле же колдоносузбу деди. Мен сага жакшына түшүндүрдүм да, кайра кандай түшүндүрүп берейин деди. Деди, анан күйөөм сүйлөбөй койду. Анан мен айттым, онтип заставить этпегиле дедим. Башта чөптү барып текшергиле. Колдонооңуз сөз дегенде бул тамеки кошуп чегесизби деп атат да? Ооба, чегесизби? Күйөөңүз чегеби? Тамеки чекпейт өз күйөөм. Нас эле чегет. Анан арак деле ичпейт өзү негизичи. Кайра эле ошол жерге отуруп, нерде Мына жактан турсун. Ошол Курсан Ташбеков отурган участкойдун о жерде күйөөм отурган, ошондо деле мойнуңузга алып кое бериңиз, жеңилдик болот дегенде мен нерде туруп айткам да. Кошуналарды чакырайын десем, кошуналар кызычөсү салбагыла деди. Биз жөн эле алып барып текшеребиз, кое беребиз деп бизди басып аткан да. Анан эми биртекеде ондой нерсени көрбөгөндөн кийин шок болуп аткансына же телефонго тартканга эме болбоппуз же билбейм, мен даже өзүм тууганыма дагы чалган жокмун да. Кийин кызым келип эле тагасын чакырттырды. Апамдар шок болуп калды, келип бирдеке кыласызбы деп. Анан укам келсе сен аралашпа дептир. Анан иним му жерде эле отуруп калган. Кийин олор келди. Ошо звонок менен чыгат экен дагы. Курсан Ташбеков өйдө басат экен, ылдый басат экен да. Кайра эле звонок кылып кирет дагы ошол могу жактагына.
Өйдө басып ким менен сүйлөшүшү мүмкүн, мисалы ылдыйга түшүп ким менен сүйлөшүшү мүмкүн, могу даракка барышат. Мына эшиктин жанында эле дарак, Сырттан кирет да кайра кирип издейм деген адам ошончо дарак турат да, мисалы барыш керек любой дараккачы. 1 кадамдап коелу, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 метр экен эшиктен бери. Ушул жерде мына дарактарды да биз кыйдык. Кыйганда онун формасы ошо. Кантесем ушунча бар да, ушунча бар. Ол могу жердеги даракка мындай эле сайып койгон. Бунун деле тамыры жок, башкасы жок. Ушундай жерде турат. Эми элестетиң, ошо сиз азыр 10 метр бастыңызбы? 11. Вот. Кандай жит чыгышы мүмкүн? Бизге табышмак болуп атат да, өзү негизинде. Бул жактарыңыздар жабыкпы? Бул жактар жакпы, адам өтө алда тикен да. Я, бул жак ачык экен го. Ачык болгон менен тикен да, бул кирсе могу сырттагы дарбазадан кирсен, ар жакта дагы адам кетти дарбаза. Я, мындайынан бирөө коркусунан мындай жерден ашып туруп таштап коюшу мүмкүнбү? Бул ташталганга окшойт да, бул тике эле турат да. Тике эле турат. Демеге мындай эле жабыштырып койгон да. Эми биз кыйганыбыз. Ал эмне экен ал? Анын бирок формасы башкача болуп турат да, анын эмеси мыналарга эле окшоп кетет. Мен өзү негизи ушундай эле окшоттум. Өзүңүздөр деле сүрөттөн көрсөңүздөр болот аны. Үстүнө мишөктүн үстүнө салып атканычы. Кийин эле келип элестете бериңиз, ошол жерден чыгат дагы. Күйөөмө дагы айтат да, мени өзүңүз салып бересиз, басып көрсөтүп деди. Мен кармайм деди. Мен башында кармабаганбы, билбеймби, өзүңөр алып өзүңөр куя бергиле дейт. Анан өздөрү алып барып ошол жерге таразага коюп, ошол жерде дагы кайра айтканына кээ кошуналар чакырайлы, жок дегенде десек, ызычуу салбагыла деп биз басып атты да. Эми биз ончолук болушун билгенде баш бербей чакырмакпыз. Ону эле чыгыш анан марказга биз менен барасыз, ошол жакта сүйлөшөбүз дейт. Эми ал жакка баргандан кийин полигон аялдын алдыда жажалап тоскоолдук бергенибиз менен мен барбаганым болгон окшойт, билбесем эми алдырып коюптур да мойнуна. Азыр эми биз ошол күнү алдырып, ошол күнү эле мойнуна алдырып, ошол күнү эле неметип ар кандай нерселер. Бүгүн бизде жана мен сиздердин адвокатыңыздар менен сүйлөштүм. Ал адвокат сиздин жолдошуңузга кирип чыгып сүйлөшүп чыктым дейт. Сиздин сүйлөшүп чыкканына караганда дейт, ал неме сиз мындай баягындай алимент төлөбөй жүргөн акчаларыңыз бар экен. Эгерде неметпесеңиз, биз ошолорду мойнуңузга коюп, сизди баары бир камайбыз. Мынаны мойнуңузга алып кое бериңиз. Бул жөнөкөй эле чөп катары деп, дарылыкка пайдаланып аткан элем деп туруп жаздырып коюптур да. Эми бул деген айланайын азыркы милициялар эмне болгон? Мына адвокаттын айткан сөзү бар. Адвокат эле айтып атат. Бул жерде коркутуу жолу менен, анан алдоо жолу менен мойнуна алдырып койгон депчи. Ошону атат азыр. Өзү мен бул менин сөзүм эмес, бул адвокаттын сөзү болот. Жок, эми сиздин деле мен мындай карасаңыз эле видеосунда тартып алганбыз, видеосунда да ал неме интервью берди адвокат. Анысын да чыгарабыз. Ошо да. Мамырасул аке мен өзүм деле сүйлөштүм. Бул эч кандай наркотикалык же бир мындай заттарды колдонбойт экен өзү, колдонуп көргөн эмес экен буга чейин өмүрүндө. Ошол эле Россияга барып, миграцияда эл катары устачылык менен электенип иштеп жүрөт экен. Ал эми айылдагы кандай сыпатталат деп мен маселеге келген болсок, муну ошол видеодогу бүт эл адамдар жакшы жагынан айтышат. Мен эми аны менен адвокаты катары көрүшкөн адам катары айтсам, мындай спокойный, анча-мынча кылмышка бара турган эмес. Именно ошол нашага бир шектүү боло турганга бир мындай чоң күмөндөр бар. Бул билимсиздигинен, кичине караңгылыгынан, коркконунан ушул айыптарды мойнуна алып алган. Участковый тарабынан коркутуу алдоолордун негизинде. Буга тыкыр иликтөө жүргүзүлүш керек деп эсептейм. Буну менен калып кетпеш керек. Себеп дегенде бул өзүмдүн коргонума деле мен эчтемкени көргөн жокмун, билген жокмун. Алиментиңди бир текшерип ошол боюнча эмне болду деп туалет жакка өтүп келип эле ошол чөптөрдү тапты дейт. Баса белгилеп кетүүчү жагдай, бул дагы үй тарабында мына видеого барганда дагы өзүңүздөр тартылганда да көрдүңүздөр. Бар жогу практически ачык эле бир мындай көкүрөктөн келген забору бар экен. Ошол күнү бойго жете элек баласы деле шектүү деп өздөрү эсептеп аткан адамы терезесинен үңүлүп карап аткандыгын, ошондой эле тоок издемиш болуп ошол короосунда жүргөндөрүн айтып берди. Бул фактыларга сөзсүз түрдө иликтөө жүргүзүш керек деп эсептейбиз. Бул жерде явно эле подстава болгон да. Акам эч качан мындай ишти кылган эмес. Даже подстава деп ойлоп атасыз? Подстава, потому что вот азыр көрүп
тарттырып келдиңиздер, наркы жактан дагы коргондун чекесинен чыгып атат. А бул жакта дагы мына жерде уже коргондон кирип жол бар да, кирип эле койгон. Значит, подстава булчу 100%. Balam endi özün kelip gördün, aylanıp. Üyünün akvalı şul. Misalda. Bu üydü bu bala Mama Rasul salgan emes, al Mama Rasul bunda istiklale geli. Ne degende? Şoku üspet etel vejitat. Bu atası kelip salıp ketken. Atası salgan ramali. Apası követip ketdi. Baldar yaş idi, yaş kaldılar. Ana şonu menen endi alıyor, ayaka turup endi neme kılıp Rusya'ga var işlep gelişti. Üylendi, başka oldu, bana yendi, bana Stroykan yendi, bittigenden başlaptır endi. Bu bala menen men Rusya'ga da birge iştegenmin. Birge alıge men Sadik'te kar kuroyt edim, koңuşu olbosu mektepten nemesini, duvarını tadılayt edi. Men birge iştegenmin bu bala menen. Bu balanı men juda jakşı bilemin. O şo Rusya'da bir banday o etem Kırgızlar bardığıyla barakalı bile pul tava veribeyt. O pulsuz kalanlarga haligi metroga kiralbay kalat edi, 20 so'mimiz var, qancha so'mimiz var, bilet edi kököz. Anan kirip ketediler, baldar kızlar, bunday palajini ham bo'ladi ekan bu yerda. Şonda birge işlep жүрдük, misalı, hech qanday bunday bir haligiday bunday bir naturu neme eng bir adamga berimdi jakşı bala. Mana şu yerda ayılda şu kiçinesinden bana şu ayılda bardığız. Baldarımız bardıq birge çoğaydı. Bu hiç qanday bu yerda ayılda şu Mama Rasul içivi alıp köşede jüretiken degende eşitken emesmiz. Başkalar bolsa ham. Ya bolmasa birөө менен тартылашып мушташып жатат экен дегенде эшиткен эмесмиз. Көргөн да эмесмиз да. Эndi баары жогу жайында тартиптүү, кандай бирөөгө жардам керек болсо жардамын аябаган, ушундай бир жөнөкөй момун бала эле. Анан кече жакындан эле эшитип калдык, ушундай болду деп чала-була эшитип, анан айттык бу кандай мындай боло калат экен деген ой келди да бизге. Ара келип сүрүштүрүп ояк буяк кылсак, bir dayınsız ele bir işleri boluptur da janagıday. Bir dayınsız ele mындай bir işe emeydigan ele. Ana kele kalıp ele участковой melisalar kelip ele үйгө kiriptir. Үйгө kiriп ele o tuvaletke baradigan bolup kalıptır. Tuvaletke bara kalıp ele o жерден taap ala koyuptur. Bul endi akılga sıkmaydigan ele işte. Akılga sıkmaydigan ele iş. Anan endi bizim ayıldaşlarımız da ele şundan keyin zal koptanıp kaldı. Siz Mama Rasul'dun bunday iş kılışına işenbeysiz. Men buga işenbeymin. Bu kıladigan bala emes dep jatam go. Birge jürgönmün şuncha kancha deme olup, o nete okumanda ayıldaş. Birge iştep jürgönmün men. Rossiyada o biyette emes, o naralısda. Musafirçilik jerlerinde. Anan ele keliyor. Hazır edim ana bizim ayıldaşlarımыздın barlığı bunda bir özünçe bir panikaga düşüp kalganda. Kaçan meni eşiğimin aldıdan ötket var birөө birisi taşlap ketedi eкен деп. Mananı karang endi. Nime degende, aman güboylu adam birisini taşlap koyup, onun arkasından kelip kirip alıp mana sende mana var eken dese kim garantiya verirler? O garantiya verir. Şonduktan endi men aytkaным, bu bala endi bir momun jigit. Endi bunda bir bunday bir aramdık oyu jok je bolsa bunday işlerdi kıladigan bala emes. Men aytarım şu. Урматтуу мекендештер, урматтуу бийлик өкүлдөрү, мына азыр эле аксакалдын айткан сөзүн уктуңуздар. Бул аксакал жөн жайынан айтып аткан жери жок. Ошол Мама Расулду кичинекей кезинен бери көрүп, Москвага чейин чогуу иштеп, кандай адам экендигине баа берди да, азыр баалап өттү. Анан ушундай нерсени бизден баягы бөркал десе баш алган биздин бийликте иштеп аткан кызматкерлер бар да. Өзү чоң деле эмес, өтө жогору. Андай баягы ортоңку тепкичте турса дагы ушунчалык баягындай жөнөкөй элдин канын ичкен биздин кээ бир бийлик кызматкерлери бар, аны моюнга алыш керек. Туурабы? Мына ошолор азыр бүгүнкү күндө мүмкүн деп атам да мен, мүмкүн ошондойлордун бирине сиздердин Мама Расулуңуздар кабыл болуп калды да. Эми бул жерде бир Кудай билет, анан кийин бир Кудай билет. Эртедиги кештер бунун дагы акыйкаттуулугу, адилеттүүлүгү чыгып каларбы? Сот азыр сот системасы деле жакшы иштеп атат азыр. Сот адилеттүү чечим чыгарып берсе, бул эртең эле Мама Расул дагы өзүнүн бала чакасынын балдарынын алдына жаркылдап жайнап келип, тамагын ичип, чайын ичип дегенде
маңдай теске отуруп калат, сиздер менен биргеликте жүз көрүшүп калат Кудай буйрса. Эми бул деле бир баягы биздин азыркы биз баардыгыбыз конституцияга, мыйзамга баш ийебиз. Ошонун негизинде бул баардыгыбыз ошол негизинде жашайбыз да. Эми мыйзамга баш ийүү бул башка кеп да. Анан мыйзамды одоно бузуп, анан же болбосо жанакындай биздин өзүбүздүн кээ бир чиновниктерибиз бар. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып дегендей жолго баргандар да бар. Бирок жакшы иштеп аткандар да бар. Мисалы мен азыр эле сиздерге айтып өттүм. Мына жогорку сот абдан сонун жакшы иштеп атат азыркы жогорку соттун председатели ким? Медер Сатиев деген. Эшигин көрүп төрүнө өт деген акылман элибиздин сөзү бекеринен айтылбайт. Сот системасында арыздарды кабыл алып иштеген кызматкерден тартып, жогорку жетекчиликке чейин баарыңар келген жарандарга өтө сылык, сыпай мамиле жасагыла. Орой, одоно, текебер, бой көтөрүүлөр болбосун. Сотко жарандар жыргагандан эмес, адилеттүүлүктү издеп келишет. Адилеттүүлүк баасыз болот. Адилеттүүлүк сатылбайт. Кыргыз эли адилетсиздикти эч качан көтөрө алган эмес. Аны унутпаңыздар. Эгерде кимдир бирөө бул эскертүүлөргө көңүлгө албай, мыйзамды одоно бузуп, өз кызыкчылыгын мамлекеттин, элдин кызыкчылыгынан жогору койсо, тийиштүү чаралар көрүлүп, кызматтан кетип эле тим болбостон, мыйзам алдында да жооп бере турганын унутпасын. Сот тутуму ичинен тазаланууга тийиш. Мыйзам алдында бардыгыбыз бирдейбиз. Же болбосо дагы УКМК кызматкери Камчыбек Кыдыршаевич абдан жакшы иштеп атат. Карап жөнөкөй элдин көйгөйүн көтөрүп. Ошол менен биргеликте мына президентибиз деле Садыр Нуркожоевич абдан жакшы иштеп атат. Мамлекетибиз мына өнүгүү жолуна түштү да. Эми ушундай өнүгүп кетип аткан кезде анан билбейм, мына жерде деле мен азыр өзүмдүн деле ошол участковый милицияга бере турган суроолорум бар. Эмне үчүн сиз ордер менен биринчи келген жоксуз? Уруксат жок. Мейли кирип адамгерчилик менен киргизген экен. Анан киргизгенден кийин ушу жыттанып атат деп эле баягы короону баягы немени багарлап кеткени мен таң калыш болуп атат да, өзүнө дагы жолугуп бир сурап көрөйүн деген ой менде дагы болуп атат. Азыр бир сиздерден кийин мен ошол жака барам го, Кудай буйрса. Курсан Ташбековго барып жолугабыз, Кудай буйрса. Дагы мына жерде ошол Мамрасулдун кошуналары Сүлейм деген агайын эжекелер барбы? Келиңиз. Ажы жекебизби? Ке отуруп эле сүйлөй бериңиз. Отуруп алыңыз, сиз отуруп сүйлөңүз ушу. Жашыңыз канчада? 73-кө кирдим. 73-кө кирдиңиз. Сүйлөй бериңиз. Бул ушул Мамрасулдун ушундай иш кылышына сиз ишенесизби? Мен ишенбейм мындай кылышка. Бул эми карапайым эле адам. Көрүп отурасыңар, атасы жашаган үйдө жашап атат. Энди мана үйдү оңдоп, бул эми жөшү жок да, сөйөктү. Чайнаса тишпиши сынабы дейм да, ошол сурагандарды. Айтыр, сүйлөй. Ошо анан мо келиним ыйлап атат. Бу келини анакта шоякта шол нерсе болсо, шол жаман нерсе. Атын билбеймин, ошо болгон болсо, Мамрасул менен мана келин айтат, оякта ит бар. Же болсом төлөтүбүз түшүп кеткен, оякка жөнөтпөйт да. Шо барганыга таң калып атам да, шо барып, шоякка барып, шону таап келгениге таң калып атам. Кантип шоякка барды? Неге барды оякка? Кантип таап алды дейм да муну. О, бетаныш адам болсо, ичи ооруп кеткен билме бала дейм да, энди көбүрөөк жеп. Эми бул жерде да сиз күмөндөп атасыз да ушинтип, ошол милиция кызматкерин, жанагы участковойду. Күмөн сурап атам. Күмөндөп атасыз эми. Энди ушул кантип шойтте болсо жөнөтпөйт да. Мисалы үчүн бул келин жөнөтпөй, шойтте шол нерсе болсо, бул келин ham жөнөтпөйт. Мамрасул ham оякта туалет жок, биз жокпуз дейт. Союз мезгилинде билесизби? Мой милиционер меня защищает дейт эле. Менин милициям мени коргойт дейт эле да. Анан ушундай баягындай эгерде кимдин короосуна туура эмес чөп өсүп алган болсо, келип предупреждать этет эле. Союз мезгилдеринде мисалы билбейм, мына Токтогул районунда ушундай кара курай деп коет экен, көп өсүп чыккен. Ошондо ал кезде биз жаш кичинекей кезебиз эле.
мындай короңорго кара курай өсүп калды, же болбосо тиги биякта кара курай бар экен, ошону жулуп жок кылгыла деген иштерди, түшүндүү иштерин милиция кызматкерлери түшүнүш керек. айтат эле да. Айтыш керек. Анан азыркы кезде болсо мындай сәл бир айылды чочуп туруп эле анан кийин сиздердин баарыңыз чочуп калдык деп атпайсыздарбы? Чочуйбуз анан кийин ой бизге ham кеп калабы бул курайны көтөрүп деп. Эгерде ушундай жаман иш менен иштегениңиздерде аны милицияны киргизбете элеңиздер же киргизбей элеңиздер дейм. Эми любой эле адам дейм да. Эми жаман оюңуздар жок, жакшы эле ой менен киргиздиңиздер да, туурабы? Ошо да биз эми жакшы эле ой менен киргизгенбиз аны. Жакшы эле ой барбы апалар? Дасторкон Кимдер сүйлөйт? жайып атса. Айтыңыздар. Келиңиз апа, сиз айтасыз, сиз сүйлөйсүзбү? Отуруңуз. Айта бер. Мен Мамарасулдун жакын коңшусу боломун. Şu Mamarasuldu кичинесинен бери билем, ата-энесин ham билемин. Бул бала şu ата-энесинин тартыбын көргөн эле жакшынакай бала. Кичинесинен эле жакшы чоңойгон. Буну биз эч мындай иш кылат деп ойлобойбуз. Дайым иштегенде ак иштеп, ак жашап келатат ушул убакытча. Сиз кайерде кошунасыз? Бу жерден алып. Анан мана үй меники. Ана көк дарбаза. Көк дарбаза 3-чү, Үчүнчү үй меники. Мына кошунасы барбы, мына кошунасы? Келиңиз силер, келиңиз. Анан Кызыл көйнөшөн келин. Келсеңиз, кызыл көйнөшөн келин. апасына. Келиңиз. Эң жакын кошунасы. Жанна эле бар, жанна. Мына эң жакын кошунасы Равшан, бул Мамарасулдун эң жакын кошунасы, Бул айтамын эң жакын кошунасы, анан менин классташым болот. Сиздин классташыңыз болобу? 11 жыл экөөбүз бир партада отурганбыз. Жолдошуңуз чыкса жакшы болот, сизден деле иштеби? Качан келип калат? Мамарасул жөнүндө айтып бериңизчи. Мамарасулка жакшы эле деп билбесем эми кандай болуп кетти. Түшүнбөй эле калдык биз ham. Бул жакта чейиңиздер мына жерден экен, Мындан экен, мындан. Бул жакта сиздер турасыздар. Кошунасы эң жакын кошунасы. Бу жакта Мамарасул да? Айтып бериңиз. Ошол жакшы деп билбейм, биз ham түшүнбөй эле калдык, эмнеге мындай болду. Мамарасул кайсында кандай киши эле? Эми жакшы эле көрүнөт, жакшы эле. Ушундай жолго барат деп ойлойсузбу? Монту ойлобойт элек. Ойлойсуз, Билбейм эми. Аты жөнүңүз ким? Канагүл. Канагүл? Ошол айылдын аттуу баштуу аксакалдардын бири ошол мугалим болуп мектепте да иштейсиз да? Мен пенсионермин азыр. Азыркы учурда пенсионер экен. Ушул агайдагы агайга микрофонду берсек, сүйлөй бериңиз агай. Урматтуу айылдаштар, мына бир нече күндөн бери биздин айылда, биздин көчөдө коңуш колоңдун мындайча айтканда коркпой үркпөй айтканда тынчтыгы бузулду да энди. Себепке бол ушу Мамарасул укабыз камалып калды. Онун себептерини, онун аныктыгыны, чындыгыны, туура эместигини тиешелүү органдар, тиешелүү кызматкерлер аныктайт. Оны биз бир нерсе дей албайбыз. Бирок Мамарасул жөнүндө биз той топо, ысык суук марака дегендей көчөгө жүрүш турушта жакшы бала, бир мындай арак ичкенин көрбөдүк, бирөө менен мушташканын көрбөдүк, или дагы бир хулиганство бир нерселерге илешкенин көрбөдүк. Жакшы бала деп билебиз. Анан мен ол кече дагы бир журналисттерге интервью бергенмин. Ошондо ички үй бүлөсүдө кантип жашайт, ким менен жашайт, эмне чайнап жейт, эмнени пишират, аны мен билбейм мисалы үчүн. Тышкы жүрүшү, айыл ичинде жүрүштү бир жакшына бала эди. Эми ушундай окуя болуп, башыга мүшкүл иш түшүптүр. Кудай колдосун, şu таптаса болуп, аппак болуп чыксын, тиешелүү органдар, тиешелүү кызматкерлер чыныгы дили менен, адамгерчилик сапаты менен иштешип беришсин. А энди
Элибиздин тынчтыгы бузулду дегенде кантип мен түшүндүрдүм. Ошол алдыңкы берген журналисттерге берген интервью катары эле шуну эле дагы кайталаймын мен. Себеби биздин айыл чоң, ар бирибизде 20 соттуктан тартып 2 гектар, 5 гектар, 3 гектар жерлерибиз бар, үлүш жерлерибиз бар, огородторубуз бар. Буларда жанагындай чөптөр өсүп калса, түшүп калса, же бирөө таштап койсо, ого ким жооп берет? Ким мен кыбадым, мен монетке таштабадым, мен бул чөптү мен эгип жүрөт эдем деп бир нерсе деп претензия койсок, кантип жооп берет адам? Ошол үчүн коркунуч пайда болуп калды. Коркунуч деп айтам мен муну. Ошондуктан биздин элдин тынчтыгын сакташ үчүн тездетип ушул окуяны, ушул Мамырасулдун ишини элге жарык кылып тез билдирсин. Тиешелүү адамдар, тиешелүү кызматкерлер өзүнүн милдетин аткарсын тездетип. Анан 2 айга камадым деп 2 ай 4 ай деп эле жүрө беришпесин. Айтар сөз көп, дагы чыга берет сөз. Рахмат. Атыңыз ким эле ага? Мамажунусов Зиябидин. Зиябидин агай азыр буга чейин дагы биздин интернет булактарында жүрөт агайдын берген интервьюлары. Анан ошону көрүп жана Ташбеков Курстан участковый милиционер, ушул жерде айыл өкмөтү милиционери агайды да чакырып алып, анан сиз ушундай тигиндей деп кичине сизге критика айткан окшойт, а? Енді оны мен критика демеймін. Помнун начальниги чакырды телефон менен. Помнун начальниги мен келип кеттиң марказга деди. Бардым, ошол 15 минут 20 минутта жетип бардым. Барсам Кыргызстан боюнча элдин тынчтыгын буздуңуз. Сиздин эмнеге уйкуңуз келбейт? Сизди ким уйкуңузду бузуп жатат? Эгер уйкуңузду бузгандар болсо биз жазалайлы, башка кылалы деди. Мен уйкум бузулушка себеп ушул чөйрөдө, ушунда жашообузда, жерибизде, огородубузда или талабыбызда бир нерселер өсүп калса, бир нерселер ташталып калса, биздин балдар күнөөлүү болуп калса, мына ушул окшогондордон корком дедим мен дедим. Мен өзүмдөн коркпоймун дедим. А бирок бала чака, невре чевре, элдин бала чакасынан корком дедим. Ушунда бир карап эмне дейт, бир жаман окуя келип чыгышынан корком. Ошол үчүн ушундай деп сүйлөдүм дедим. Көрүңүздөр, урматтуу мекендештер, урматтуу бийлик өкүлдөрү, биздин жарандардын арасында мыйзамды сыйлаган, ушул аксакалдай мыйзамды сыйлаган, мыйзамды уккан адамдар жашайт. Ошон үчүн ушундай нерселер болуп калсаң корком деп атат. Мындай нерселерди биздин жанакы укук коргоо органдары буларга кайра коркпогула. Мындай нерсе деп туруп, эгерде чын эле ушундай иш болгон болсо, анда айтмакта, алдын ала келип туруп, мындай деп туруп түшүндүрүштерин айтмак. Азыр канча айылдын жүрөгүнүн ишин алып ушул жалгыз бир участковый милиционер ушундай коркутуп коюптур. Эми азыр адвокаты да айтып атат. Ал адвокат айтып атат, айыпталуучуну тиякта киргизип алып, жана клетканын ичинде. Ал жерде да коркутуу иштерин жүргүзүшүптүр. Коркутуу иштерин жүргүзүп, анан кийин алдашыптыр, анан кийин мындай кылып туруп кол коюп берип койсоң, сен ишиң тез эле бүтөт депчи. Ушундайлар токтотпойлу, урматтуу укук коргоо органдары. Жакшы, мына бийлик айыптан аракет кылып атат, бирок силер ошол бийликтин аткаруу бийлигинде отуруп алып туруп, анан кийин туура эмес иштерди жасасаңыздар, чындыгында биздин карапайым элдин тынчтыгын бузган болосуздар. Дагы сүйлөй тургандар барбы абалар? Сиз сүйлөйсүзбү? Мамырасулду биз жакшы билебиз, мектепте окутканбыз. Биздин жакшы окуучулардан бири болгон бул. Жүрүш турушу, мүнөзү, өзүн алып жүрүшү, өмүрү жөнөкөй бала болгон. Ушул жерде өстү, ушул жерде чоңойду, мектепти ушул жерде бүтүрдү. Эми мына үйлөрдө ушундай иштер болуп калыптыр. Бул дагы бир канча күндөн бери немеси жүрүп атат окшойт. Сураштыруу иштери, ушул сураштыруу иштери жүрүп бүткөндөн кийин Кудай кааласа бул бир жагына акталып чыгат деген ойдобуз. Мен ушул жерде кошунасы болуп жашаймын. Анан эжекеси дагы боломун, окутканмын бул балдарды. Бул жерге келгенибизге азыр Кайсы предметтен бересиз? Мен английскийден 15 жыл директор болуп иштедим. Бул мектепте 5 жыл директор болгом. Азыркы сүйлөгөн биринчи агайыбыз директор болуп иштеген, мен жолдошум болот. Экинчи сүйлөгөн агайыбыз бул дагы директор болуп иштеген. Экс директорлорбуз үчөөбүз тең. Жалаң эле бул жерде интернетте отурупсуздар. Мугалимдер көчөсү. Азыр жумушка кетишип көп мугалимдерибиз жок. Кошуналарыбыз жакшы, бардыгыбыз ынтымактуубуз. Энди бул бала жөнүндө айта турган болсом, жөнөкөй бала өтө эле. Өзүбүз окутканбыз. Мүнөзү дагы жоош. Мындай
жөнөкөй деген сөз туура келет да, жоош бала. Бирок бир немеси угуу жагынан бир аз немеси бар. Сулук жагынан Мен оюмча, угуусу начарраак. Каттуу сүйлөсөңүз угат. Жашоо турмушун азыр көрүп чыктыңыздар. Бул интервью берген кошуналарым айткандары бардыгы эле туура. Башка бир нерсени кошуп айтышыш биздин колубуздан келбейт. Себеби айыл жашоочулары деп айтылат. Эми жөнөкөй баланын башыга ушундай мүшкүл иш түшкөнүгө биз дагы кайдыгер карап неме кылгыбыз келбейт. Балдарыбыз бар. Эсен-аман кутулуп чыгып кетсин энди. Туурасын айтат. Корккондугу корккон болушу мүмкүн. Эч кимди айыптабайбыз биз. Ушул акыйкат чечип берүүсүнү суранабыз жогорку органдардан. Чындык болсун. Туура чечилип беришке биз ишенебиз. Мына сиздер келип түшүндүрүп, жай сүйлөп айтып атасыздар. Ушундай сүйлөшүп айткан үчүн мына бардык өз кошуналарыбыз колдойбуз. Сөздөрүн дагы колдойбуз. Калган сөздөрдү енді сүйлөөчүлөр болсо айтыңыздар. Ошол Мамыр Расулдун жакшы көргөн кошуналары, айылдаштары экенсиздер. Негизги талабыңыздар эмне? Негизги талап, Айтыңыз эми. негизги талап енді мынашы ушул көчө, основной агайлардын көчөсү өз асылы. Бардыгы семейни эжеке агайлар. Бу жердеги балдардын бардыгы эле жакшы. Балдар? Бар. Енді бұл Мама Расулға келген болса, бұл Мама Расул шо балдардың расында ең жақсы эле. Енді біздің тілегіміз эле мана өз-өзөгү чоңдорубузга инсап берсин. Шулар bir таза. Ошол жигитти ишини карап көрүп, шого өзүнө жараша бааны берип, шу баланы өзүнүн семьясына тынчаман кайтып келишин тилейбиз да. Шу бардыгыбыздын Акыйкат чечилишиге ишенип калдык. Ошол баланы акыйкатка чечип, анан кайта шу өзүнүн семьясына тынчаман кайтып келип, элибизге кошулса болгону. Шу биздин сурабыз. Сиздер да. Биз дагы кошулабыз ушул пикирге. Балдарын жакшы бала де. Силерге чоң рахмат балдарым. Мына келип шундай элдин бир көйгөйлөрүнү мындай элге мындай жакшы жаман кылып мындай элдин немесини бүтүн мындай бир элге угузуп, элдин дардын эшитип мындай элдин көйгөйүн мындай кулак салып келип, мана ушунчалык неме кылганыңарга силерге чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик болсун, өмүрүңөргө Кудай барака берсин. Саламат болгула айдын. Рахмат аба, рахмат. Айтканыңыз келсин. Урматтуулар, айылдаштар, мен ушул Садыр Нуркожоевичтин командасы келгенден бери бесеп шүгүр, Аллага шүгүр, биздин кыргыз элибизде өнүгүү, өсүү, şu чек ара болобу, курулуш болобу, мектеп салынабы, жол курулабы, башка эndi o санап отурсаң ченемсиз чексиз ушул иштер болуп жатат. Биз толук ишенебиз бийликке. Садыр Нуркожоевичтин командасына толук ишенебиз. Ушуга окшогон какыс иштерди так аныктап берет деп үмүт кылабыз, ишенебиз. Суранабыз дагы тездетип беришиңиздерди. Мен дос болам, коңгуш. Бул Мамыр Расул досубуз эң жакшы балдардан эле, мына коңгушкалардан. Мындай иштерге барышыга биз дагы күмөн кылып жүрөбүз. Мындай колдон келбейт деп ойлойбуз да. Сиз мындай кылат деп ишенбейсиз? Ишенбейбиз. Мындай кылышына, түшүнүктүү. Туура эле, биз да ишенбейбиз да бул баланы. Эч ким ишенбейт мындай кылышка. Эndi ушундай. Урматтуу мекендештер, урматтуу бийлик өкүлдөрү, биз азыр мен деле ушул апалардын, аталардын айткан сөзүнө кошулам. Мен деле ушул Мамыр Расулдун акталып чыгышын, ошондой эле мына семьясынын бала чагасынын алдына келип, жүзү жаркылдап ушул акталып келишин мен деле каалайм да. Мындай ишти эч бир адамзаттын башына салбасын. Мындай балекеттерден мындай курдомат болуп атат деп атасыздар да, туурабы азыр эми? Курдомат деп атышат да. Эми курдомат боло турган болсо, чындыгында мен деле өзүм деле сиздердин ошол сөзүңүзгө кошулам. Балекеттерден, курдоматтан Аллах сактасын. Ар банданы сактасын. Ар бир банданы ушундай курут тооматтан, ушундай болбогон иштерден Кудай өзү сактасын.
Eli yurtubuzga tinçlik, amançılık bolsun. Har bir insanga jakşılık bolsun. Kırgızstan'ı biz örkünde össün. Eli yurtubuz tinçlik, amançılıkta örkünde ösüp yürüversin. Şöyle. Eli yurtubuz tinç bolsun, salamatçılık jakşı bolsun. Har bir adamın kanday jakşılık niyetler, jakşı maksatlar bolsun, maksat muradıga jetsin. Mana şu kelgen sizlergeden baldarım, kızlarım, sevgem, Hudaý Taala ömrüňarga uzun berekeli bolsun. İşiňerge iyilik bolsun. Eldin marşynda köyünü kötörüp elge marşynda koluňardan kelgiş yardamыңарды berişdik, nasip kılsın. Amin, amin. Aytkanыңыз келсин. Sağ salamatda болуңуздар. Урматтуу мекендештер, кийинки жолугушканга чейин. Начальник. Assalamu alaikum. Men atым Қалыбек, фамилиям Жапаров. Ушул жазгыл айымдын ишенин өкүлү. Доверенность боюнча. Сиз атыңыз? Жеңиш. Жеңиш. Ким болуш берди? Начальник. Чоң кызматта турбайбы. Сиздин участковый милиция жанагы Ташбеков ким эле курсантка келди элек. Ал жок. Кадамжайга кеткен. Кадамжайга качан кетти? Эртең кеткен. Эртең бүгүн болуптур да. Качан болот? Келет. Келет. Сиз жанакыл немедеги мына кайсыл айыл эле? Көктала. Көкталадагы иш боюнча билесиз да? Ушуларга катышкан. Сиз да бардыңызбы? Барганбыз. Мына ушул жерде кандайдыр бир баягы эч кандай ордер жок эле сиздин кызматкер Геревана сиздер чакырган турбайбы? Добровольный велосипед өз колосун берди. Бул боюнча бизде башкармалыкта пресса бар. Прессанан маалымат аласыздар. Биз маалымат бере албайбыз бул жерде. Сиз азыр түз эфирде турасыз. Муну бүт баягы ошол Facebook'тагы колдонуучулар, интернет колдонуучулар көрүп турат да. Азыр материалдарды биз окуп чыктык. Ал жерде мындай материал тергөөчү жүргүзөт да. Тергөөчүгө чейин жеткенибиз жок. Себеби дегенде азыр адвокат менен сүйлөшсөк, адвокат бизге ошондой бир жолдомо берди. Тергөөчүгө барбай эле туруңуздар депчи. Ошондуктан биз сиздерге келип отурабыз. Ага чейинки тергөөгө чейинки иштин жагдайын билүү үчүн. Мына ошол ишке мындай сиздер барган экенсиздер. Атыңызды унутуп калдым. Атым Жеңиш. Жеңиш. Фамилияңыз кандай? Орозалиев. Орозалиев Жеңиш. Жеңиш мырза, сиз ошондо барганда муну Сиздер каяктан келдиңиз? Мен Бишкектен келдим. Кайсы канал, телефон? Менин аты жөнүм Қалыбек, фамилиям Жапаров. Жазгүлдүн ишеним өкүлү болом. Доверенность боюнча, доверенность десеңиз, доверенность бар. Анан ошол баягы жанагы баланын тагдыры боюнча келдик да. Ал боюнча пресса барасыздар башкармалыкка. Прессанан жооп берет. Биз жооп бере албайбыз эч кандай. Эме сиздер мен до конца эч нерсени билбейм, катышкан эмесмин эч нерсеге. Катышканмын деп атпайсызбы? Осмотрда эле барганбыз да. Осмотрда бардыңыздар. Сиз өзүңүздүн сотруднигиңиз курсант. Алдын ала ошол ишти билип туруп барганбы, билбей туруп барганбы? Мен эч кандай маалымат бере албайм. Ал алимент боюнча барган, өзүнүн айтуусу боюнча. Алимент андан 15 күн мурун паспортту режимди текшерүү боюнча болгон экен, ал күн эмес экен да. Алимент боюнча деди. Эмне айтыңызчы сиз? Азыр паспорттук режим боюнча деп киргизгенде буларчы негизинде Facebook'ка киргизгенде жолдошуңуз аты ким эле? Мамрасул. Мамрасулдун келинчеги. Мамрасулдун аялы болуп. Негизинде булардын чыныгы башында жок болчу, аягында барган. Аты жөнүн билбейм, мен точно таанышкан деле эмесмин. Бул жерде азыр Facebook'ка чыгаргандары булардын паспорттук режим боюнча карма иш жүрүшүп жаткан жеринде кармалды деп атат. Азыр эми бул башчылары алимент боюнча барган экен дейт. Буга мен вообще түшүнүгүм жетпей атат да, кандайча булардын сөзү чынбы же бул эмеге Facebook'ка чыгарганы чын болуп атат. Мага ошону тактап берсеңиз. Эми аны тактарда мисалы Ал боюнча маалымат алсаңыздар, башкармалыкка барасыздар, пресса бар бизде атайын. Ошол жактан толук маалымат ала аласыздар. Биз толук маалымат пока тергөөчүнө бере албайбыз. Бул жерде эме булар дагы баягындай адамгерчилик кылып, үйдүн эшигин ачып, мына жазгыл айым өзүм ачып берген элем дейт. Кириңиз деп чайга отурганбыз дейт. Чай үстүндө эле ошол эшиктеги тапчанда чай үстүндө отуруп эле, анан туалет жакка барып келейин деп эле. Айтсаңыз ошо кандай болду эле?
Бул негизи өзү алимент боюнча. Көрдүк, интернетте сүйлөгөндөн көрдүк бардыгын прессадан. Не деп Акш пресстен чыгарып турулежет. Эми чыгара турган Болду. Азыр мен жооп берип коеюн. Мынтип качкак болбосоң, даканча эле жооп берип койсоңуз болот да. Сиз өзү негизи бар качкан сурабы, катышыңыз бар сиздин дагычы. Жок болгондо дагы сизди кармабайт декчи. Катышыңыз бар да сиздин. Өзүңүз баргансыз. Сотто дагы өзүңүз тургансыз. Кандай барган жоксуз? Сизди мен өз көзүмөн көрдүм го, китепти окуп берип аттыңыз го. Коюнчонту актанбаңыз. Мына ушундай буларды булар. Эмне? Сиз азыр начальнигиңизгечи анан жооп берем деп коебузбу? Биз азыр немеде түз эфирде турабыз да. Бизге жооп бере албайм. Анан Прессадан бар жооп бересиз. Прессаңыз каерде? Кимден жооп сурайсыз? Башкармалык барасыз. Кайсы УВДда? Областта. Областта Баткенге барыш керекпи? Прессадан сурайсыздар. Жок, сиздерде ушундай нерсе баягындай. Бул сиз айтылган деген укканбыз, көргөнбүз деп атасыз. Туалет жакка барып келем деп эле анан ал жактан Ол нерсесин мен билбейм. Өздөрү билет. Үйүндө болгон. Жериңиз айтпайсызбы? Анан сиздер ал Мен жерде эч нерсеге жооп бере албайм. Сиздер ал жердечи баягы Тергөөчү осмотр кылып алган. Алып кеттиңизби? Сиз барга чейин токтоп турган. Болду. Мен силерге жооп бердим, башка эч нерсе жооп бере албайм. Жооп берсин. Сиз бул жерде айтып атасыз. Кийин башталган экен. Ушул Сиз айтып атасыз да бул жердечи. Менен бар биз далил буюм катары алганбыз. Болду, башка эч нерсени билбейм мен. Сиз нелерди толтургансыз? Мен эч нерсе толтурдум. Эмне толтурдум? Бизге мен ошол жерде айттым турабы, сиздин алдыңызда дагы айттым. Кошуна колоңду чакыран качабы десек, Айткан жоксуң. айтылган. Монтип бизди круптомат кылбаңыздар. Сиздердин ортоңузда да Келди го, үкаңыз келди, келиниңиз келди. Оларды аралаштырба дегенсиздер. Сиз барып Аралаштырмабыз, келип сен карап тур деген. Сиз барып кагаз толтургансыз. Сиз барып камерага алдырткансыз. Эгерде булар ошол жерде эккен болсо, огород болуш керек эле да. Кургатып аткан дейсиз. Кургатып аткан жерден үстүнөн кармашыңыздар керек эле да. Мен кармаган жокмун биринчиден. Ким кармады? Мен биринчиден кармаган жокмун. Огородко экти деп айткан жокмун мен. Мен прессадан толук маалымат алыңыздар, мен маалымат бере Ошол албайм. жерде эккенде болуп кагазда калды. не деп жазганын айтсын, анда кагазга отуруп алып Аны мен айта албайм. Неге айта албайсыз? Өзүңүз жазган, неге өзүңүз айта албайсыз? Кайсыны мен жаздым? Сиз ошол жерде отуруп, Мен УЧК кармаган жокмун мен. Кармадыңыз. Мен монтип ал уже шамга аралашып атабыз. Монтип жалган сүйлөбөңүз. Түнү келиңиз, таңга малгыңыз мен жооп УЧК кармаган жокмун. Жооп бересиз. Полигон жооп бересиз. Ол иштер боюнча Участковыйыңыз азыр кайрадан жолтурулабыз. участковый мал иштер менен кеткен азыр. Тергөө Звонок ташылган. кылсак, бизди блокка салып койгон участковый. Алба койду да, телефондон бир канча жол чалдык. Мен сиздер чалганыңызды билбейт экен, мага маалымат берген жок жок. Ушул ака барган, анан Сиз алып жолтура аласызбы бизди? Жолтурсаңыз районго барасыз, жетекчиликтер бар, областка барасыз. Прессадан чакырып өзү маалымат толуп берет ошол жерде. Биз ошол участковый милиционер ошол жерде элдин коопсуздугун, элдин кандай жашап атканын көзөмөлдөп карап турат. Карайт. Анын имеет право, анын ошондой Карайт. Если мыйзамсыз нерселер болсо, ала так түзүп, ошондой кылат. мыйзамсыз нерселер болсо, мисалы алдын ала даже анча-мынча мисалы немелери болсо, мисалы эрди катын урушуп кеткен болсо, эскертип, жараштырууга аракет кылат. Жөндө барышпайт. Же болбосо сабак кылганы гана барышат булар. Сиз өзүңүзгө карап сүйлөңүз. Онда сиз дагы жооп бериң. Көрдүңүзбү кандай чычалайт экенсиздер? Ким чычалайт? Азыр сиз кандай деп атасыз? Ооба деген сөз сүйлөңүз. Өзүңүзгө ээ болуп сүйлөп атасызбы? Бизди дагы ошол жерде Жолдошуңуз толугу менен мойнуна алган үчүн отурат ошол жерде. Алда мойну калтыргансыңар, Ал дагы жаш бала го, Жок, адвокаттын айтуусу боюнча, адвокат менен прессага барып маалымат алыңыздар, мен маалымат бере албайм. Болду. Биздин ошол участковый милиция коркутуптур, анан ушундай неме кылтыр да. Отурган жерде жооп бересиз. Бере албайм мен сиздерге. Отурсаңыз? Качкактабаңыз, өтүп жооп бериңиз. Сиз барга чейин олар чыгарбай турган, сиз баргандан кийин далилдеп чыгарып атпайбы? Ошого жооп бериңизчи, эмне үчүн? Мен жооп бере албайм. Прессадан маалымат аласыңар бар. Неге жооп бере албайсыз? Кылганды мойнуңуз менен жооп беришиңиз керекпи? Же жооп беришке коркутасызбы? Эмнеден корком? Неге мен күйөөм монда пассава кылып, куртамат кылып апарасыздар? Мен ол жанакы балаңыздарды сатып мен адам катары жакшынака ой мына балалардан бар болчу. Мен буларды жакшы ой менен киргизгенмин да, мен бул чал өзүбүз Прессага нерсе болгондо мына жаап салып атат, бизде ушундай болот. Прессага барып маалымат аласыздар. Бул элдин эмеси. Ошондо неге элди Имтият тарта берет түз эфирге салып. Эч кандай укугу жок. Эгерде маалымат керек болсо, башкармалыкка барыңыздар да прессадан маалымат алыңыздар. Болду. Биз маалымат бере албайбыз бул жерде. Бул жерде биз телеканалга маалымат бере албайбыз. Биздин укугубуз жок маалымат берүүгө. Онда неге мен көндү берип алып келеткенсиздерден зордуктап мойну калтырып туруп апарасыздар? Бизге ушуга жооп бериңиздерчи. Барып прессадан жооп алыңыздар. Эч кандай. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде чындык жок. Биз акыйкат менен иштешпейт булар.
Байды байға қарай, кембағалға қарай. Не үшін бейбачара қамалып кетеріш керек? Бізге білмеймін, бұл милициялардың өз үстінен арыз керек. Негізі ошыл айқай барғаннан кейін кеткен бұл негізі. Мына көріп тұрасыздар азы, не себептен жатты? Gördün mü? Kaç metre? Жатқанға ақысы жоқ қой. Kaç metre bu? Valla, tamam peki. Mына жерде жанагы ошол кездеги иш боюнча качкандардан да барбы бирөө жарымы? Жок, бирөө бар дедим. Ошо карап. Десеңиз, кимиси? Бұлардың бәрі бар. Және жапқанаға қараны. Не себептен бұлар мал қылып беруге қатысады? Ким дегенде эле ошол аты? Құрсан Ташбек Бұл жерде отырып айтады. Ушул жерге алып келгенде негізі. Камерамыз өшіреді, бұл қойшайын içinde takmam mümkün değil. Мына жерде бұйрық бар еш. Биз атайын жанакы неме боюнча жөн эле тартып УУДга прессага барыңыздар, ошол менен келиңиздер. Азыр дайыр сотрудник катышкан экен да, ошол менен сүйлөшүп алып. Бул жерде сотрудник жок. Көп талап. Азыр өзі кетті. Таныйм дедиңиз го? Мен Кабинетке карасаңыз. Мүмкүн Мен сизге айтып атам эже, бул жерде жок ал. Қандай жоқ, алыс кетіп кетті ғой, өз көзімен көрдім ғой. Курсан деген көк талап бар емес, Башкасы чогу бар. Эже, өчүрүңүз эже камера. Өчүрбөйт, бизге бұл жерге алып келіп тұрып, алып келгенге рұқсат бар екен. Алып келгенге рұқсат бар екен да, сіздерге башқа нәрсеге рұқсат жоқ. Нөмөчүмүн эже. Нөмөчүсү, мында караңыз. Сизге интервью бере албайм ака. Сыртка чыгып бере албайм. Bu yerде қанша адамдар бар екен мен мага мындай интервью бере албайм. Бул жерге эл көйгөй менен келет. Көйгөй менен келсе, көйгөйүңүздү айтыңыз, арызыңыз болсо арызыңызды алайын. Арызымыз бар. Келген көйгөйдү сиздер отурсаңыз. Сизге мен эч копол сүйлөгөн жокмун. Бул жерден таркана уруксат жок, сыртка чыгып сүйлөшөбүз. Ошо копол сүйлөгөнүңүз болот. Не кылып сизге кополдук кылдым? Тартырбай атасыз сиз. Мына жерде буйрук турат баке. Сіздер сырттан келет. Анда сиз о чоңгулдун эшигине жазып койгон видео тартып айтып атам, видео обращение кылдым. Сиз айлык алып иштеп аткансыз. Карапайым элдин Бұлар бейбача. коопсуздугун карайым, карапайым элге көзөмөл салам деп туруп айлык алып иштеп атасыздар да. Ооба. Ошон үчүн булар жөн келип аткан жери жок сиздерге. Кеп келе айтканда ошону түшүндүрүп айтпастан шап эле басмачыны киргизбей кандай жабасыздар. Ошо жооп бериңиздерчи. Ким жапты? Жапты го азыр, оны жапты, сиз жаптыңыздар го. Не себептен жабасыздар ошону түшүндүрбөстөн? Не себептен? Мен айттым сизге. Прессага барыңыз, прессаны алып келиңиз. Жок, прессага бара, башкага бара, ошол жерде түшүндүрүп айтсаңыздар болобу адамча? Жазылайын, мындай кылабыз. Биздин өзүбүздүн ички мыйзамдар бар. Өзүңүздөрдүн ишиңиздер болгон жок бул жерде. Биздин өзүбүздүн ички мыйзам бар деп түшүндүрүп. Ички мыйзамыңыз болсо, не себептен эшик жаап атасыздар? Ал ошого жооп бере албайсыздар го сиздер. Туура түшүнүңүз эми. Бул дагы нерв болуп атат да. Бул дагы 16 күн сизде отурат азыр бейкүнөө адам. Аркасы канча баласы чыптырып атат. Ошо неге мындай болду деп айтпайсыңыз. Мага айтпаңыз, мен бул жерде бир дежурныймын эже. Түшүнүп атасызбы? Дежурный болсо, не себептен эшикти жааса, не себептен башчыңар качат интервьюда. Менде турган жогорку ошо жетекчилерге баргыла ошолорго айтып. Сизде энеңиз бар да, энени ыйлатып атасыз да мындай чыкканыңызчы. Эжени мен ыйлат, мен уруштумбу, сөктүмбү, бирдеке дедимби буга. Запрет кылып атпайсызбы чыгып кыла деп? Жок, азыр мен айтканда не толк айттам го. Сиз барып ошо жогорку жетекчилерге кайрылгыла. Түшүнүп атабыз. Азыр жетекчиңиз да айтты. Ошентип сиздин сөзүңүздү ошентип прессасы бар, ошону барып уруксат сурап алып келип. Жок, сыртта суроо жоопко албасак дарбазаны жетекчиси баштап жаап аткандан кийин балык башынан дейт. Башы ошентип жабаса аяк кака барат. Бул жерде чындык бар, өзү чындык боюнча иштейсиздерби? Же дежурный башкамын деп туруп бересиздерби? Кана чындыгыңыздар, кана чыркырап атасыздар сиздер. Жок, мен сизге бирдеке дедимби? Десеңиздер, не себептен мына эшикти жабасыздар? Сиз жооп бербейсизби экен? Не себептен жооп бербей жабасыздар эшикти? Эшик ачык эле турат. Сырттан мисалыңыздар жапсын, бул жакта сиздер жаасыздар, пускай бөлүп кутап отуруңуздар анда. Барып бейбитчаларны апарыңыздар да сызга коюңуздар. Сиздер отураыңыздар аркетиңиз менен акчачы. Сизден жогору турган орган бар турабы? Барып ошол жактан сурагыла. Мыйзамдуулугун текшерип бер деп жазгыла. Ошондо булар тастара кылганга барып жооп берет, ондон аяга жооп бербейт булар. Силерге булар болсо мына жазгылайым өзү эшигин ачып берип атат. Кириңиздер, чай ичиңиздер деп. Буларды адам катары кылып киргизип, наныбызды коет экенбиз, чайыбызды коет экенбиз. Булар бизди жер менен битте кыза бизди ким коргойт? Айтыңчы, президент келип коргойбу? Ар кайсы айылга участкага койгон. Участкага барып ошону айтыш керек. Ушундай болчу, бул нерсе каяктан келди, буну жок кылгыла деп бир ооз эскертүү берет.
Onu meyli men kuyamın deyip alıp karmap atsın, yolgusu jasa biröge satıp atsın, karmap alsa bir men çıçarlabayt dedim, çalıp zarıgıp ilayt dedim. Jöndön jön bir beçara taladan gelip çay jotkan jerine keledi eken dagın bular tualetke bargısı kep ketetken içip ötkürdün, içip ötüp o şette kalıp ketpettir, oşo kargışta kalıp. Sırtta turup süyleyiveriңiz. Çıkpayım men, oşo yerge ap keliptir, oşo yerde oydun aldırdılar, oşo yerde süyleyim men. Çıkara albaysınlar meni. Anan oşol жерден ne? Oşonu menen barıp öyle bular keçinde keletken jana sırtta biz az intervью ber desek be alba koyduk. Vay büt jurnallardı toltur etken dagın anan alıp ketetken bu ne degen? Oşo yerge kelip moynun aldırgan. Ne sebepten verdi? Az bardığı cevap özünü bekit öter. Açın sen onu. Bu cevap. İş kapısına oturuş gerek bardığı. Uşak kız bir Kucak emes mi? Kucak emes. Eşkeri de aman. Aman ata kıyamet degen uşak var. Bardığı eşiğe cevap. Bu Bremiyada işleş gerek. Oralar Жеңишбек. Бұл начальник азыр. Bardığı kulda alandı. Азыр бұл начальник Жеңишбек деген азыр кетпеді. Kандай çok bol kalat bir yerde. Bardığı cevap. Muhabbet içine. Свет өчүк, азыр жанды свет, шуйдасызбы? Жанакыл ошол ишке барган бала. Hazır kana hazır kirip ketken bala mana yok. Кирип кеткен жок, сыртка чыгып кетти. Çıktan yok, biz sırttan girdik, sırttan girgende çayla koyduk. Тергөөчү эмне болду? Тергөөчү ошол. Ruslan, men tanıyıp geldim. Oşol janakı balanın atı kim dedi? Uşul bala, keçe tergöde dağı uşul bala jurnallardı büt açı okugan. Bizge malumat beriş gerek, jönden jönlap gelip, neye oturumuzuk koyup. Жеңиш мырза, сиз жанакы бир сатурыңыз жүрбөй ошол жердечи? Ошону ошого барган. Çıgarılar gelin. Ал Keçe günü bizdin Немеде? ağayızdı, nege çakırmadın? башка материал Вот biz keçe Тергөө тапшырмайм бир жерге кеткен. Азыр кабинетте жабылып атыр азыр. Кайсы сатурнды айтып атат? Азыр кирип кетти. Hazır men korsam kirip ketdi, жоқ па, бар Эми аты жөнү барбы? Көзүбүз менен көрдүк го, мен көрө эмесмин, али инвалид боло элекмин, Кудайга шүгүр. Аты жөнү барбы? Эрим кар болсо дагы, көрбөсө дагы мен турамын сүйөнүп. Жүрөт эшитпедим, колдой иштеп атат. Не себеп? Чыкпаңыздар, мына эртең жооп берсин бизге. Эми жазгылайм. Маалыматты прессага барып, прессадан толук маалымат. Жазгылайм. Эми жазгылайм. Бул начальник Жеңиш Оразалиев да. Сиз кайсы каналдан? Жапаров Калыбек деген Канал. Фейсбукта канал. Жапаров Калыбек. Ошол жактан анан бул айтып атпайбы? Бул начальникчи. Ошол участковый милиция азыр жок дейт. Ал эртең келет дедиңизби? Ооба, келет. Эртең деле келбейт көрөсүздөр. Бызык болот Ушул жерде иштейт. Келет деди, ошол жерге келет. Келбейт. Если толук маалымат алам десеңиздер, прессага барасыздар, прессадан толук маалымат Жок, прессадагы башка эми. Биз өзү ошол участковый милиция ишти козгоп атпайбы? Биздин милдет участковый милиция эч убакта иш козгой албайт. Только маалымат берет, өткөзүп берет, тергөөчү козгойт. Если аныкталса, Сиздер барганда тергөөчү барды беле? дәл буюм катары алып кетишкен ага. Ошол жерден. Толук маалыматты пресстан алыңыздар, мен бере албайм. Жок, ошол баргандан кийин анан жазылды, бүт тетрадка жазылды, бар видеого тартылды. Потом бул чыгарып машинага салды дагы, бул башка машинада кетти, күйөө мына машинада келди. Бул өзүн алып качты азыр, чындыкка дал келтирип сүйлөбөй атат азыр. Мен аралашкан жокмун, мен жазган жокмун. Биз көрүп турдук, бардыгы күбө бунун жазганына. Не себептен онда комушуларды чакырып, доказат кылып чыгарыш керекпи? Доказат кылган жок. Мен ошол жерде чыркырадым, кошунаны чакырайын десем, мына катышты көрдүңүздөрбү? Сөз качат ошентип. Биз ушулар кордоосу не кылат? Онда биз ошонтип апарып тыга берсин, биз жүрө беребиз. Мындай да, Жеңиш Оразалиев, Жеңиш мырза. Азыр биз ошол жерден эл менен да жолугуп, кошуналар менен сүйлөшүп келдик да. Бул элдин жүрөгү аябай түшүп калды жанакындай. Кородон эле көрүп атабыз. Кородон эле бир зат, баңги зат табылып калса, биз дагы ушинтип, биз да камап коебу деп. Эми бийлик сиздерде да, аткаруу бийлигинин Биз мыйзамга гана баш ийебиз. Мыйзамга ушул баш ийгенбиздер. Басмачылык деген милицияда болбойт. Только мыйзам негизинде, мыйзам жол берсе болду. Толук маалыматты аласыз, пресстан аласыз. Биз мыйзам негизинде иш аткарабыз. Булар болсо жанакы ошо корго киргенден кийин Сол жоопторуна каршыбыз. Мага просто бул жооп берсинчи, ошо барып мени жазды, мени койду. Не себептен азыр айтпай атат. Мен жазбадым деп айтып турабы азыр алгандарга. Жок, сиз өзүңүз айтың, биз адвокат өзү сүйлөшүп атат. Неге сиз жазып атканыңыз айтпай атасыз, учка кармабадым деп, неге мойнуңузга албай атасыз?
Кудай урсын ушу дегениңизге. Мен куланы карап айтамын. Үч жол айтың. Айтамын. Неге жазып туруп монтип жазбадым дейсиз, айтыңызчы мага. Томаткандар да уруп кетсин да кош. Кошо урсын. Сиз жазып кеттиңиз ошону. Анда ошондой. Кеңеш мырза. Маалымат толук болсоңуздар шақырыңыздар. Кеңеш мырза. Мындай да. Жок болуп кетсин. Бул карапайым эл. Мыйзам ким бузган болсо жооп берет мыйзамдын негизинде. Мыйзам болсо подстава кылган андан жооп берет. Карапайым эл Өзү кылганыбыз өзү жоопкерчиликтин алып. сиздерден конторага келип көйгөйүн айтат. Аларны эме этип турага. Эч ким запрет кое албайт. Мына сиз деле аткаруу бийлигинде иштеп жатасыз. не кыларын билбей калдым. Азыр көрдүңүздөр туурабы? Далил менен видеогодан түшкөн турган жап, өзү жапты, мен туртуп ачтым туурабы? Берге келип тур, да эшикти жаптат. Бул не деген? Бизге булар жоопкер береби же биз коргойбу? Не кылыш керек? Калбек Жапаров. Калбек Жапаров, Фейсбуктан, а? Ким сурап атат? Калбек Жапаров. Кем бериңизчи телефонду сүйлөшөлү. Маалымат бергиле дейт. Болгон иш боюнча. Ошо тергөөдүн кызыкчылыгы боюнча биз эч кандай маалымат бере албайбыз. Качан соттон чечим чыкса анан ким менен сүйлөштүңүз? Эч ким менен сүйлөшкөн жокмун, мен башка бирөөлөр чалды. Мен жөнүндө маалымат бере аласызбы? Жок. Маалымат издеп атышат. Дайыма эл таратып алыңыздар. Элдин Биз эл мененбиз. Биз мыйзамды бузбайбыз, мыйзамдын негизинде иш алып барабыз. Көзүнөн жаш агызбаңыздар. Биз да ошо элдин адамыбыз биз да. Булар эми өтөт да жанагы жөнөкөй эле бала экенин деп атат. Адвокаттын мен эми адвокатка көбүрөөк ишенем да. Адвокаттан сурасам ошондой деди. Адвокатты да видео алдык, ал боюнча видео материалдар чыгат. Болтур эмес, жакшы эмеспиз. Барганда буга чалса алба деген, албай атат. Анан участковый милициянын курсант Ташипбековду айтып коюңуз, эртең биз келебиз. Бир 5 мүнөткө жолугуп койсун. Аны мен сиздерге айттым. Прессанан аласыздар, мен жөн бере албайм. Маалымат да бере албайм. Силерге чакырып да бере албайм. Жок, иштин башын ошо баштаган кандай, мен просто эле кандай бардыңыз элеңиз, ордер менен бардыңыз белеңиз же мындай алдан эле билип бардыңыз же билбей бардыңыз белеңиз. Ал булардын айтышы боюнча бир жит келген эмес, ошентип издеп барган эмес. Анан жит чыгат дейм, билесиздер. Мен билбейм жит, мен жит даже мен мурдун житта жакшы сезбейт да. Карындашым Ошко чейин машинага салып берип житин билбеп тургум. Анан кандай эле? Ошкорганда билбейм. Биздегилер билбейт, Ошко эмнеге барып келет? Анализге өзүм апарып келдим да. Ал өздөрүнүн машинасы менен чыгып кеткен. Эл таратып алыңыздар. Бизде андай милицияда андай мыйзам бузуулук болжок азыр. Элге барып бардыгы участковойдон боди камера деп коюлду азыр. Баардыгы ушу камерамен жүрөт. Мурун Союз кезинде түшүндүрүштөн жүргүзөт эле. Ошол түшүндүрүштөрдү элдерге жүргүзүңүздөр. Жүрүп атат бизде. Жүргүзүп атабыз. Барбы ошондо материалдар жүргүзгөн? Бизде бардыгы. Бизде өзү тиешелүү кызматтар сурайт. Сиз мага телефонуңузду бериңизчи, мага жөнөтүп коюңуз ошо материалдардычы. Байланышта жөнөтө албайм материалды. Жок, мен эме элдерге түшүндүрүштөрүн жүргүзгөн материалды. Ал мен сизге бере алам. Бизде отчет тапшырабыз ай сайын. Өзүбүз. Өзүн жетекчилеп беребиз. Мындай кылса болот, мындай кылса болбойт деп мыйзамдын жолдорун сиздер көрсөтүңүздөр да, карапайым элдердин көпчүлүгү билбейт ал нерселерди. Билет, баары билишет. Кандай билет? Жылына 2 жолу мага операция жүрөт да, жылына жүргүзөбүз. Жок, эгерде билген болгондочу, ал жерге киргизбейт да болчу да, эгерде. Биринчи. А киргенден кийин туалетчага бастырбайт да болчу да, эгерде мындайча караганда. Боле зайнет деп биз бирдеке деп. Сырттан киргизбейт. Билесиз макалы. Ошондой болгон. Биз буну адам койгуча же өлүкчө карганат эле макал бар, билесиз да. Булар ким буларды Уру тойгончо же өлгөнчө карганат деген макал өзү бар эми. Ал ошондо болуп келген. Алхамдулилла азыркы бийлик учурунда бул уже кичине жоголуп баратат. Бирок бийликтин арасында да бар да. Бизде бүгүнкү күндө баардыгы жоголгон, таптаза, министрибиз да таза иштегиле деп бүт баарыбызга боди камераларды берип, камералар менен бизде иштейт балдар. Көрөт экенбиз 1-октябрь күнү ошол камерасын текшеребиз. Эртең ошол немени табыңыздар курсанды. Ошону беребиз. Эгерде ички иштер министрлигинде сотко чыгарып беребиз аны. Сиз ички иштер министрине гарантия берип атасыз да. Эгерде ички иштер министри таза болгондо анчамчылар менен кармалбайт да. Жана биздин министрибиз бүгүнкү күндө таза иштегиле. Коррупцияны кармалып атпайбы бүгүнкү күндө? Кыргызстанда канча тергөөчүлөр кармалды? Кармалган боюнча мен жок, бизде кармалган жок. Таза иштеп атат балдар. Бар. Эми сиз ошол сиздин коллегаларыңызга сиз гарантия берип атасыз да. Айтканыңа сөз көп экен. Прессалар да кармалып атат, адвокаттар да кармалып атат. Макул, жакшы туруңуздар, а? Макул. Болтур эмесе, урматтуу мекендештер, көрүшкөнчө дагы. Анан кийин укам
не болуп атат экен деп туруп караганда бул мындан ары үйдөн арылап арты менен качып кетет. Анан качканда укам арты менен фонарик менен кимсиң деп караса, Каныгүл бул жакта тоогуң жок экен деген сөз чыгат да. Анан кийин түнкү саат 11-де каяктагы тоок деген ой. Анан ошол дагы биздин соседибиз шайыр болчу. Укам аны так анык көргөн. Анан ошентип дубалдан ашып өткөнлүгү дагы бар. Кошунаңар экенин тааныган, э? Ооба, кошунабыз экенин так анык билген. Ошол папам наша чөп менен тутулгандан 2 күн алдын ошол иш болгон. Ошондо 28-29 сентябрда экен да? Ооба, ошондо сентябрда ошондой болгон болот. Бирөө сырттан чөп алып келди деп эсептейсиңби же? Эсептейм. Ошентип эсептейсиң, э? Короңордо чөп табылганга чейин 2 күн мурун сен ушул жерден кимдир бирөөнү түнкү саат 11-лерде көрдүм. Тапчанда телефон чукуп отуруп көрүп калгансың. Ушул жерде айтып берчи, кандай болду эле? 28 сентябрда түнү 11-ден 3 өткөндө. Анан майтта бирөө эңкерди, кара кийимчен анан атам экен тазакка чыгып колпон жуут аткан келип турсам, айнек пайлады. Карап турсам, фонарь жанып карасам, аяка карап качты. Түшүнүп алмай айтып кетем бардым, тандыр алдыга чейин бардым, карасам, Каныгүл биякта тоогуң жок экен деди, шайыр ака. Анан кийин кантип биякта тоогу болот дедим, түнү 11-де. Анан шону көргөнмүн, э? Качада кирет? 11-де. Саат 7-де түн кирет өзү, э? Тоок көрбөй калат ичинен. Тоокту 11-де изилип келип атат. Бул айнектен карады үңүлүп? Экинчи айнектен карадыбы? Экинчи айнекке барбады. Мына фонарь жандырсам, ушул нарга карап качты. Анан кийин түштүм дагы. Фонарь жанып аркасынан карадым. Каныгүл бул жакта тоң. Ана тандыр аркасынан көчөттөр арылап качты. Өлөгө карап. Каныгүл бул жакта тоң жок экен деди. Кийин кантип тоогу болуш керек деп бакырсам, аркага карап секинип кетип ашып кетип калды. Артынан сен фонарь жанып күйгүздүңбү? Канымгүл деген ким ал? Аялы. Аялынын аты Канымгүл, э? Анан кашада ашып чыгып кетти. Мына кашып кетти. Биринчи бул жактан келген, э? Бул аякта келген. Ошол туалет жактан келди. Андан башка ага чейин дагы бул кородо кирип жүрчү эле мурун. Бияка кирбейт эле. Кирбейт эле. Короңорго эч ким кириши эмес эле. Башка бирөө кирген көрдүңөр беле буга чейин дагы? Жок. Андан кийин 2 күндөн кийин ушуну болот да, милиция келип, биз алиментке келдик да, сүйлөшүп отуруп эле, мен душтан чыктым. Чоңчусам мынакка карап басты, мына не дейт, чөптү көрсөтүп атат да. Убакыт мен 2-3 күн алдын жаңакта айда чөптөр ооруп атат эдим. Чогултуп аяка чөптөр али эч жака жыла эле кетет, шетке чогултуп койдум эде. Ол пассактан мына не жөн эле турган чөп экен. Ол 2-3 күн болсо алдын көрөтөйүк да. Оорулуп келген чөп кадимкидей эле. Атаң үйгө келип кетип турду да? Келип кетип турду, ошко 2 марта барып келди анализге. Анан 4 күндөн кийин атаң камап коюшту. Mana şu келгенсилерге балдарым, кыздарым, силерге Кудай таалам өмүрүңөргө узун берекелүү болсун. Ишиңерге ийгилик болсун. Элдин маңызында көйүнү көтөрүп, элге маңызында колуңардан келиш, жардамыңарды бериштик насип кылсын. Амин, амин. Айтканыңыз келсин. Сак саламатта болуңуздар. Урматтуу мекендештер, кийинки жолугушканга чейин. Рахмат.